10-га 10, 15-ге 15 өзүнүн стандарты бар. Жыйын башынан бери салып ийесиңер да. Жыйында Талас облусундагы кум, шагыл жана бетон цементтен курулуш материалдарды чыгарган заводдун ээси ишканасы тартып жаткан көйгөйлөрдү ортого салды. Анын бири ишканасында чыгарылган курулуш материалдарга сертификат берген лабораториянын облуста жоктугу. Сертификат үчүн ишкер Бишкектеги мамлекеттик стандарт мекемесине ай сайын барат. Ар бир сиз билесиз 20 күндө же 14 күндө аны Бишкекке экспедиция жөнөтүш керек. Ал жакка барасың, кубиктерди күтөсүң, анан аларың албайт экен, ушундай көйгөйдү көрдүк. Анан акча берет экенсиң, сөзсүз ушундай нерселер көп экен. Анан жол кире, алар кубиктер оор, анан тияка алып барыш керек. Анан кайта алып келиш керек. Ар жерде өзүң жүрүш керексиң, сенин представителиң, печаттарды коюш керек. Ушундай көйгөйлөр көп. Талас область боюнча бир ошондой лаборатория жок. Облуста курулуш материалдарын чыгарган ишканалар көбөйүүдө, бирок ал ишканалар жергиликтүү мамлекеттик ири тендерлерге катыша албайт. Ишкердин айтымында ири тендерлерди берсе, мамлекет тарабынан жергиликтүү ишканаларга колдоо болот эле. Эмне үчүн биз жергиликтүү ошого курулуш компаниялардын тендерге катышкан адрестер бүт жазылып турду. Ошолорду албайт дагы, ошо башкаларды алат. Анан жана айтып кетти, өзү уктуңуз, алар келет, салат. Эртемен болду, алар жооп бербейт. Алар таппайсың. Же болбосо жабылып калат. А биз жергиликтүүгө салса биз эртең жооп берет элек. Мынакей биз бердебиз. Ишкерликке жеңилдетилген насыялар зарыл. Мындай мүмкүнчүлүгү бар фонддордун бири Талас облусунун өнүктүрүү фонду. Фонддун өкүлүнүн айтымында 2016 жылы 170 миллион сом түшкөн. Ал каражаттар облустун социалдык объекттерин курууга жана башка өндүрүштөргө жумшалган. Ал эми акыркы 4 жылдан бери бул фондко каражат келген эмес. Өнүктүрүү фонду 2016 жылы түзүлгөн. Анын бюджеттик эсебинен алгачкы жолу 170 миллион акча каражаты түшкөн. Сом менен. Анын бүгүнкү күндө 98% аткарылды. 170 миллион сомдон кийин акча келдиби? Жок, келген жок. Жыйында мисал келтирилген Каржы министрлигинин отчетунда фондко жыл сайын каражат которулганы туурасында маалымат бар болуп чыкты. Фонд өкүлдөрү бул маалыматты четке кагышты. Көп маалыматтар борборго жетпей турат. Мына бүгүн дагы көрдүк. Бул жердеги маалымат бир, Минфиндеги маалымат башкача. Анан мынакей бул жерде өнүктүрүү фонддорунун өкүлдөрү айтып атат. Көп бюрократия, баягы майда чүйдө бюрократиянын айынан көп каражаттар түшпөй калып, анан долбоорлор аткарылбай жатат. Кыргыз өкмөтү ишкер субъекттерди колдоо программасы аркылуу өткөн жылга чейин республика боюнча 3 миллиард сомду жумшаса, анын ичинде 270 миллион сом Талас облусуна бөлүнгөн. Жыйында айтылган маалыматтарга караганда, ушул сыяктуу өкмөттүк программалардын жеңилдетилген насыялары түптөлүп калган бизнес ишканаларга гана берилет. Ал эми стартап бизнестер колдоо таппай жатат. Колунда бар ишкерлер алып атат, расширение кылып атат, кетип атат. Потому что алардын сопутствующий бизнеси бар, любой банк акча берет. Низкий процент менен алып атат, төлөп берет алар. А вот ишкана ачам деген ишкерлерди толтура, бирок алардын бардыгына стартап керек. Каникул керек ортодо, льготный кредит керек. Ошондой кылсак биз ишканаларды ачып, жумуш орундарды түзгөнгө мүмкүнчүлүк түзүлөт да. Жыйында ишкерлер ишкерликтин ар кандай уруксат кагаздарын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тарабынан берилсе деген сунуштарын айтышты. Ушул жылдын 23-июнунда Кыргыз Республикасынын президенти биздин ата мекендик ишкерлер менен жолугушуу өткөргөн. Анын негизинде ушул биздин бүгүнкү Таластагы ишкерлер менен жолугушуубуз бул ошол президенттин республикалык деңгээлде жолугушуунун уландысы катары жергиликтүү ишкерлердин бүгүнкү күнү көйгөйлөрүн президентке алып баруу жана алар боюнча тийиштүү чараларды көрүү болуп жүрөбүз. Белгилей кетсек, ишкерликти өнүктүрүүнүн жолдору, көйгөйлөрү боюнча сунуш пикирлерди угуу үчүн атайын делегация сапарын республиканын башка аймактарында да улантат. Салика Сариева, Нурлан Иманалиев, Ала 24, Талас облусу.